Жогорку кеңештин айрым депутаттары Райымбек Матраимовго байланышы же тааныштыгы бар деген сөздөргө комментарий беришти. Маселен, депутат Айбек Осмонов Матраимов менен жөн гана жердеш экенин айтууда. Муфтияттын ачылышына муфтийдин жогорку кеңештеги өкүлү жана Искендер Матраимовдун чакыруусу менен баргам. Депутаттар ушул жерге отурат деп көрсөтүп берген жерине отурганбыз. Ал жерге Райымбек Матраимов да келип биздин жаныбызга отурган. Балким ушундан улам мамилеси бар деп айтып жатышса керек. Ал эми Надира Нарматова Матраимов менен эч кандай байланышы жок экенин айтып, жакын мамиледе болбогом деп билдирди. Буга чейин Нарматованын Райымбек Матраимовду мыкты адам катары сүрөттөгөн мурдагы интервьюсу жарыяланган болчу. Менин Матраимовго кандай байланышым бар? Алар менен жакшы мамиледе болбосом, бирге бизнесим жок болсо деле жармаштыра беришеби? Коомдук ишмер катары маек берип, пандемия учурундагы ишмердиги боюнча айтып бергем. Аны мен танбайм. Бул деген ошол адамдар менен бир командада жүрөт дегенге жатпайт. Ал эми Райымбек Матраимовдун бир тууганы, учурда жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов камакка коюлган мүлктөр тууралуу комментарий берди. Ал бир туугандардын байлыктарынын баарын Райымбек Матраимовго байлай берүү туура эмес деген тариздеги сөзүн айткан. Оштогу үй апамдан мураска калган үй. Азыр бардык мүлктү Райымбекке байлап атат. Менин өзүмдүн да тиричилигим бар. Мен алган насияларымды, төлөгөн акчамды да тактап койгом. Кече сүйлөгөндөрдү көрдүм. Бири мени Райымбектин агасы дейт, бири иниси дейт. Мыйзам боюнча 18ге чыккандан кийин ата-энеси баласына да жооп бербейт, агасы инисине да жооп бербейт. 2021-жылы Райымбек Матраимов менен чогуу соттолуп айып пул төлөгөн Абдыбахап Боронбаев 14 февралда депутаттык мандатын тапшырган. Ал өз каалоосу менен мандатын тапшырганын айткан. Ага карабай коомчулукта анын депутаттыктан кетишин Матраимовго байланыштыргандар болду. Райымбек Матраимов муфтияттын жаңы имаратына демөөрчү болгондо, анын ачылышына жогорку кеңештин депутаттары жана белгилүү саясатчылар катышкан. Анда иш-чарадан Айбек Осмонов, Марлен Маматалиев, Алишер Козуев, Талайбек Масабиров, Шайлообек Атазов жана Нурлан Ражабалиевтерди көрүүгө болот. Мисалы, эки жагы бар да, мыйзамдын укуктук жагы бар, анан моралдык жагы бар. Укуктук жагынан далилдеп туруп, сен мынын акчасы менен келгенсиң десе, ал ооба мен ушу менен келгенмин, мен кеттим деп өз мандатын эрки менен тапшырып берип кетип аткан чынды дагы эл айтат. Муну биз шайладык элек го. Мынча добуш менен келди эле го. Бул уже укуктук жагы болот. УКМК 8 февралда Райымбек Матраимовдун 34 миллион 810 миң 500 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине өткөнүн билдирген. Андан соң Кара Суу районундагы 26 мүлкү камакка алынганы белгилүү болду. Азыр Райымбек Матраимов кайда экени белгисиз, ага издөө жарыяланган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.